Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук тазалык күнү жарлыгына ылайык Билим берүү жана Элим министрлиги жаратылышты сактайлы аталышындагы республика боюнча кесиптик лицейлер арасында тазалык акциясын өткөрүүдө. Бүгүн 19 апрелде эстафетанын алкагында номер 22 Таштанбек Ибраев атындагы кесиптик лицейдин студенттери Толкун эс алуу пляжында тазалоо иштерин жүргүздү. Иш-чарага шаар мэри Азамат Арнабек уулу катышып, эстафета жаштарды патриоттуулукка тарбиялаган жакшы жараяндардан болгонун белгилеп, тазалоо иштерине катышкан жаштарга ыраазычылык билдирди. Бүгін Балқыш шаарыбызда номер 22 лицей Таштанбек Ибраев атындағы бүгін тазалық акциясын өткөрүп турушат. Бүгін ушу тазалық акция бұл лицейлердің арасында Кыргызстан боюнча жүрүп аткан акция экен. Бүгін биздин окуучуларыбыз акция тазалыкты өткөрүшүп, Нарын областына өткөрүп беришет. Эми Нарын обласы ушу тазалык акциясын өткөрүшөт. Бұл абдан жакшы акция десем болот. Анткени биздин окуучуларыбызды, биздин элдерибизди, биздин жарандарыбызды эле дегеле баардыгын ушундай тазалык акцияга чакырып, ушундай жакшы иш-чара уюштурулду да. 15-көпүрөгүнөн чыккан жалынды ушул жерге салган ой пикирин суутпай жеткизип берди. Кесиптик лицейдин студенттери ысык көлдү сактайлы ураанынын астында флешмоб уюштурушуп, шаар жаштарын тазалыкка чакырган ойлору менен бөлүшүштү. Көгүл көлүбүздү, биздин өлкөбүздүн жаратылышын сактоо бул ар бир жарандын ыйык милдети деп эсептейм. Ошондуктан биз бүгүн Таштанбек Ибраев атындагы 22 кесиптик лицейдин окуучулары көлдүн тегерегин таштандылардан тазалап, көлүбүздү таза болсун деп жыйнап жатабыз. Алатоо бермети болгон биздин ысык көлүбүздү сактайлы. Биздин Кыргызстаныбыздын жаратылышы абдан коозда. Ошондуктан кооз жаратылышыбызды булгабай, ысык көлдүн тазалыгын сактайлы деген бир чакырык таштап кетмекчимин. Жана ошол биздин Кыргызстаныбыз жаратылышын да бир жолу сактайлы жана булгабайлы деп чакырык таштап кетем. Кыргыз Республикасынын Илим жана Билим берүү министрлигинин баштагыч кесиптик билим берүү башкармалыгынын башчысы Гүлнура Мамырова акциянын алкагында ысык көл облусу боюнча жалпы 8 кесиптик лицей катышып жаткандыгын айтты. Көлдө 8 кесиптик лицей бар. Ысык көлдү сактайлуу акция апрелде өзүнүн ишин баштаган. Мына бүгүн жыйынтыктап ушу балыкчыда ысык көлдү сактайлуу аттуу акциясын жабып атабыз. Ошону менен бирге ушул жаратылышты сактайлы аттуу акцияны биздин Теңир Тоо туугандарыбызга өткөзүп берип атабыз. Жаратылышты сактайлы акциясынын алкагында ысык көл облусу боюнча жалпы 96 гектар жерден 70 тоннага жакын таштанды чогултулган. Ал эми Балыкчы шаарында ар ишемби сайын шаар ичи көл жээктери жана каттам жолдордун бойлорун тазалоо иштерине шаар жетекчилиги жана мамлекеттик муниципалдык мекемелердин кызматкерлери чыгууда.